Жеңилбей турган адам болбойт. Любой выдающийся адамдар жеңилет. Себеп кийинкисин утасың. Жаламанда мен айтып адам, чемпион болосуң. Өзү айтып атат, чемпион болом. Баары Аллахтан деп турабыз. Спортсмендерди бир натыйжа көрсөтө ала турган бала экен деп кандайдыр бир белгилери барбы? Мурун медаль дегенде алыш вообще кыйын болчу. Медаль жок болчу. Азыр любой жерде медаль жасап коет. Тренерлердин айлыгы жетерлүүбү? Физический жагынан жакшы, способности жагы жоламанга жетпейт да. Өзү негизи агай күрөш бул сүннөт деп коет го. Стройго отургандан кийин айтчумун. Роббин ким деп, Роббим Аллах. Диним кайсы дин, диним ислам. Кимдин үммөтүсүң? Мухаммед алейхиссаламдын үммөтүмүн. Өзүңүздүн балдарыңыз мындай спортко кызыкканы барбы? Тренерлердин балдарынан эч ким чыккан жок. Миңден, миллиондон бирөө чыгат. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрөрмандар. Бүгүн биз жаңы чыгарылыштабыз. Жаңы зияратта. Болгондо дагы Кыргызстанда эң таанымал, эң көп чемпиондорду тарбиялаган устат, тренер, агай Хаким Махмудовдун спорт залында коноктобуз. Хаким агай, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы турасызбы? Ден соолугуңуз Жакшы, жакшыбы? баары жакшы. Ассаламу алейкум, кымбаттуу көрөрмандар. Силерге чоң ден соолук, ишиңерге ийгилик болсун. Баардык жакшылыктар силер менен болсун. Рахмат агай. Ошол бизди өзүңүз күтүп алып, мындай убактыңызды бөлүп бизге күтүп алганыңыз үчүн чоң ыраазычылык. Рахмат. Рахмат. Мен сизге келерден алдын кээ бир сиздин интервьюларыңызды карап чыктым да, көрүп чыктым, даярданыпчы. Анан ошол жерде айтыпсыз, сиз Таласта туулуп өсүпсүз, Таласта туулуп өскөм. Мен мүмкүн болушунча сизге жанагы айткан нерселериңизди суроо бербегенге аракет кылам да, жаңы нерселерди сураганга аракет кылам. Анан ошол Таластагы балалык жөнүндө сиз 38-жылы туулупсуз да. Балалыктан бир окуялар барбы эсте каларлык? Эми мен 38-жылы Таласта Жаңычек деген жерде туулуп өскөм. Ошо Таластын эле немеси аэропорттун Таласта болсоңуз билсеңиз керек, аэропорт. Аэропорттун жанында бир көчө бар. Ошол жерде туулуп өсүп, ошол жерден өсүп, ошол жерден шаарда орто мектеп бар болчу, ошого барып 1-класстан барып 10-класска чейин бүттүм. 6-класстан баштап спортту жакшы көрчүмүн да. Ушундай канда бар болсо керек. Өзүмдүн данныйым мындай физический данный жок болсо дагы спортту жакшы көрүп, спорт менен алектенип, ушундай чоң спортсмен болсом керек, болушум керек деп кыялдыңыз. ошондой аракет кылып жүрчүмүн. Үйдө тренировка кыла, келип үйдө тренировка кыла берчүмүн. Үйдө тренировка. Апам рахматлык айтчы, ой тиги жиндилик кылып атат, ал жиндилик кылып атат деп койчу. Өзүм немелер кичине лом бар болчу, гиралар болчу, анча-мынча. Ал убакта гиралар жок, мындай темирлерди эле көтөрүп тренировка кыла берчүмүн да. Эмне ошол Аллах Таала ошо спортту биз канга салса керек да. Ошентип жүрдүм. Анан кийин мектепте көп соревнованиялар болот да. Баскетбол, волейбол, легкая атлетика деген ошонун баарына катышып жүрдүм. Анан үйдө да тренировка кылып жүрдүм. Ошону Аллах Таала менин каныма салып койсо керек, ошо спорт деп. Мындай мощный природный данный жок болсо дагы аракет көп болду да. Ошентип жүрүп, анан баардык спортторго, гимнастикага да бардым, баскетбол, волейболдон орто мектептин сборный командасында капитан болуп жүрдүм. Анан кийин 9-10 класста
армиядан бизден Сабит Мурзахметов деген тренер болгондо, ошо армиядан келди, армиядан тренировка кылып келиптир да, анан келип күрөштү ачты. Анан кийин ошо күрөшкө бара баштадым. Жакшы. Ошондон акырын жүрүп, 10-ду бүткөндөн кийин анан өзүмдүн тилегим эле ошо физкультурныйга барсам деп жүрчүм да. Анан Аллах Таала буйруп Бишкекке келип физкультурный институтка өттүм. Ошондо 59-жылы өттүм. 63-жылы институтты бүттүм. Анан кийин Таласка барып 2 жыл иштедим. 2 жыл иштеп туруп, анан кийин бияка келип, берде как раз детский спортивный школа ачты. Ошондо иштей баштадым. Ошондон бери Кудайга шүгүр, мына ошол кайсы жыл болчу? 65-жыл. 65-жылдан мына ушул убакка чейин ошо бир жерде иштеп келатам. 60 жылдан ашыптыр да. Келиңиз. Мынандай аксап берейин. Бисмилlah. Өз сүйлөшүп кетет экенбиз. Мындай чирейин, кой туруңуз. Мындай сөөнүп алып. Жакшы болду. Балдарды аябай жакшы тарбиялапсыз да. Биз мисал эми эң эле көзгө көрүнүктүү жоламан болгондон кийин жоламанды мисал кылып көп айтабыз. Аябай кичпейил. Ол сиз ал балага да башка окуучуларыңызга да айтат экенсиз, сиз утканда көп мында мактанбагыла деп, Албетте, мактанбаш керек. Текебер болбогула, мактанбагыла деп. Текеберлик Албетте. бул өтө жаман сыпат да. Ой, мына мен айтам балдарга. Чемпион мира болгондор, олимпийский чемпион болгондордун 95% эмки чемпионат мирада же олимпиадада полностью утулуп калып атат. Например, Меличенко деген болгон, бизде тренировка кылган, анан Алматага кетип, Казакстанга чемпион олимпиада болгон. Экинчи олимпиадада биринчи схваткасында утулуп калса болобу? Эмне үчүн утулуп калды? Мурункудай тренировка кыла албай калды. Көбүнчө неме кылып калды? Өзүн бой көтөрүп калды, неме кылып калды? Туура эмес. Отношениясы туура эмес болуп калды. Мурун кичипейил болуп, тренировканы калтырбай, жан дили менен тренировка кылчу. Кийин андай болбой калды да. Мына чоң жеңиш кишиге отрицательно влияет кылат экен да. Влияет кылат экен. Ошондой болбу деп мен постоянно айтып турам. Негизи бул текеберчилик Шайтандын иши да. Анан сиз бир окуяны жана айтып бербедиңизби? Жана пайгамбарыбыздын убактысында пайгамбарыбыз бир азыр эми кийин сахаба болуп калды. Бир балбанды динге даават кылганда Ракана деген. Ошону айтып берсеңиз? Ой, ал вообще-то унутуп калдым. Мен ошо неме кылып пайгамбарыбыз баратканда, бир жакка баратканда, ошо жолдон ошону көрүнүп калат да. Анан ага айтат: "Сен давай исламды принимать кыл. Ислам жакшы" деген неме айтат да, ислам тууралуу. Ошондо тигил айтат: "Мени жыксаң, кабыл алам" дейт. Анан кийин Мухаммед алейхиссалам айтат: "Мейли, сен күрөшүп көрөлү" дейт. Анан күрөшкөндө "Я Аллах" деп туруп биринчи эле жыгат. Жыккандан кийин тура калып туруп, ой, окустан болуп калды. Да, мындай күрөшөт. Экинчи жолу күрөшөт. Экинчи жолу жыгып, үчүнчү жолу жыккандан кийин анан кийин бир риваятта айтат: "Мусулман болгон эмес" деп. Башка риваят боюнча айтат: "Мусулман болгон" деп.
Эми bir Allah bilet eni. Müslüman болгон. Ал Ракана деген Да, Ракана деген, сахаба кийин мусулман болгон. Ал көрсө Мухаммед алейхисаламга чейин эч бир адамдан жеңилген эмес экен, желкеси жер көргөн эмес экен. Ушундай балбан болгон адам. Ошончолук күчтүү болгон экен Курайш болгон экен, ооба. Ошончолук өзүнө ишенген экен. Аллах күч берди Мухаммед алейхисаламга. Аллах бергенден кийин баары бесполезно болот. Күчтүү мусулман күчсүз мусулманга караганда Алла Таалага жакыныраак деп коет го. Ошо күч деген эмне бул өзү? Чыныгы күч кайсыда? Чыныгы күч кенеште Аллах берет да күчтүн баарын. Күчтүн баарын берген Аллах. Ошон үчүн Аллахтан деп күрөшүш керек. Күрөшкө чыкканда дагы баары Аллахтан болот, менден болбойт. Менден только аракет керек деп чыгыш керек. Анан аябай аракет кылыш керек күрөшкө баттанда. Вот болду ошол. Хаким агай, жана биз сизге спорт залыңызга зыяратка барганда, ошол жерде азыр машыгуулар болуп жатса керек деп ойлоп барганбыз да, машыгууларды тартып, ошол жерде сиз менен маектешебиз деп барганбыз. Көрсө, окуучуларыбыз немеде экен? Ысык көлдө сбордо экен. Азыр каникул экен. Ошого анан кайра сизди бул жерге биздин студияга алып келдик, Береке студиясына. Ошо кош келипсиз. Ушул жерден улантайлы. Рахмат, мейли. Анан жана сиз айттыңыз, институтта окудум, бүтүрдүм, анан мастер спорта, спорт чебери болдум деп. Ошо спорт чеберин толтуруу деңгээли мурдагы ошо сиздер Советтер Союзу убагындагы менен азыр деле көп да, аябай жаштар көп спорт чеберлигине жеткен. Азыркылар менен ошол сиздердин убактыңыздардагы спорт чеберчилигини алуу стандарттарын деңгэл айырмасы барбы? Ошону мен айта албайт экем. Ошол убакыт менен азыркы убактагылар бирдей эле болуш керек. Анда чоң турнирлер болчу да, мен айттым го азыр. Панфилов турнирине 400-500 адам келчү. Ошонун баарын утуп, биринчи, экинчи орунду алгандарга мастер спорта наама берчү. Азыр ал бизде болбой калды. Көп жылдан болбой калды. Азыр билбейм, каяка барып толтуруп келип атат. Ошогун жакшы билбейт экенмин. Мен себеп акыркы убакыттарда жаш балдар менен иштебей калдым. Мастер спорта жанагы жоламан анан автомобилдер мастер спорт болгондо көп болуп калды. Алар дагы берди эмес, башка жактардан толтурушту. Ошон тууралуу мен жакшы айта албайт экенмин. Кайсыл убакта кыйыныраак, кайсыл убакта жеңилирээк дегенди. Сиз анан ошол тренерлик жолду тандадыңыз. Машыктырып баштадыңыз. Ошо тренерлик жолдо мындай эң кыйын мезгил качан болду? Сиз мындай таштап жибересем деген ой келген жокпу? Таштап жиберейин деген ой болгон жок. Себеби башка өнөрүм да жок болчу. Анын үстүнө спорт деп жүрүп, жаш убактан спорт деп жүрүп, жалаң спортко берилип, башка кара жумуштан башка иштеген мени билсе эмесмин да. Жаш убакта мектепте окуп жүргөндө 8-9, 10 класстарда каникулда суу самырга барып, суу самыр жол бар го, Талас Бишкек деген. Ошо жолдорду бир топ жерине чейин биз салганбыз. Ошого барып иштеп, кичине акча тапчубуз. Андан башка билбейт экенмин мен кандай. Анан кийин анын үстүнө азыр ошол убакта жол тескей жагынан кетчү да. Азыр күнгөй жагына салышыптыр жолду. Күнгөй жак менен Таласка барат, күнгөй бир жагынан жакшы күн тиет, кургап калат жол. Жакшы. Ошол тренерлик карьераңызда канча чемпионду тарбиялап чыгардыңыз?
Чемпиондун дагы немеси бар. Кыргызстандын чемпиону, Советтер Союзунун чемпиону, чемпион мира, чемпион Европа дегендер көп. Ошонун баарын айта албайт экенмин. Кыргыздын желегине мындай көтөргөн. Желегин. Мына мына жерде жазылган менде баары. Мына оглар ошолордун данныйлары да бул эң чоң сыралар. Мына бу жерде жалаң жоламан эмес. Жалаң жоламан эмес немелердики бар мына. Мына Рамонов деген бар, мына оглар. Мына оглар, мына мурункулар, мына оглар. Мухтар Султан Кенже. Мына оглар мурункулар. Кенжеев Жанарбек. Шулар кайсы результаттар берген. Мына оглар. Абыкеев Медер дейт. Абдыкалык Кайрат, Мутаев Мута, Айдарбеков Габит. Мына так мурун общество деп койчу, Спартак, Динамо, ушундай ошол Спартак боюнча, Динамо боюнча буревестник деп коет, студенттердин обществосу. Ошолор боюнча да союздун биринчилиги өтчү. Ошондон чемпион болгондор, призер болгондор мына оглар. Бул эле союздуку чоң соревнование. Сиздин окуучуларыңыз? Ушулар баары менин окуучуларым. Ошол чемпиондорду тарбия кылып өстүрүп чыгыш үчүн эң негизги сиздин принциптериңиз эмне? Эми мындай да терпение деп коет. Сабыр. Сабыр. Ошо сабыр жөнүндө айтып берсеңиз. Сабырдуулук керек. Балдарга бирдеме получаться кылбай жатса, бир прием. Так, кээ бир теңелер бар, мен деле ошондой болчумун. Урушуп тилдеп, ой, мындай кылсын. Ошого сабырдуулук керек. Бүгүн болбой атабы, эртең болот. Эртең болбой атабы, бирс күнү болот. Деп акырын сабырдуулук кылып болсаң, ошондой мамиле аркылуу көп жакшы балдар кийин жолун жоготуп коюшу мүмкүн, барбай калышы мүмкүн. Тил деп койсоң, тил деп. Катуу тип калсын. Эмне мына утат деп церемонияга чыгарасың. Ал эми утулуп калса анан тил дейсиң. Ошол жаман нерсе. Аны тил дебеш керек. Бүгүн утулдуңбу, эртең утасың деп жакшы мамиле кылыш керек. Ошондуктан азыр жакшы чыга турган балдар так таштап кетиши мүмкүн. Ошон туура эмес мамлекет болгон үчүн. Ошондуктан ошого мамилени жакшы кылыш керек да. Мен өзүм баягы жылкыга жакын адаммын да, анан аттарды тандаганда саяпкерлерчи жанагы жарышта бир результат көрсөтө турган атты тандаганда алар өзүнүн немелери бар. Экстерьерин карайт, буттарына карайт, башына карайт, кулагына карайт дегендей. Сиздер дагы ушул спортсмендерди келечекте мындай бир натыйжа көрсөтө ала турган бала экен деп көрө ала турган бир кандайдыр бир белгилери барбы? Бар. Белгилери бар. Биринчи мышечный чувство деп коет. Кээ бир балдар күчтүү, бирок прием жасасаң сразу жыгылат. Кээ бир балдар анчалык күчтүү эмес, прием жасасаң дагы тура берет. Жасасаң дагы тура берет. Сени кармап калат наоборот. Буну мышечный чувство деп коет. Ошол биринчи касиети ошондо. Ошондой баланы кармасаң, анда дагы ошонун үстүнө дагы кичине күчтүүрөөк болсо, так, абдан эле слабый болсо, аны көп жылдар бою тренировка кылып, качаться кылып чыгаш кыйын. Убакыт керек. Какой-то призер болушу мүмкүн, үчүнчү Кыргызстанды утушу мүмкүн. Биринчи, экинчи, үчүнчү местен алышы мүмкүн, бирок чоң турнирлерге, мировой масштабтарга чыгар. Ошону билишиң керек да. Ушундан чыгат, ушуну чыкпайт деп. Ошону билиш керек. Анан мен дагы айтайын деген сөзүм, азыр жаш тренерлер бар. Мен билгенден жакшы балдардан 3-4 тренировка кылып жүрчү.
Азыр жоголуп калды. Себеп ошол чыга турган баланы любой соревнованияга салып, мына республиканский масштабдагы майда алар баарын талкалап, баарын утуп, тигини утуп, неподготовленный балдар келет да. Утуп, аны ошонун баарына медаль берет азыр. Мурун медаль дегенде алыш вообще кыйын болчу. Медаль жок болчу. Азыр любой жерде медаль жасап коет. Дагы берет. Медаль берет, диплом берет. Анан ал 12-13 жашка келгенче медаль толуп кетет. Анан ойлойт, оңой экен бул деп. Анан чоң мелдештер бар да тиякта. Международный. Кызыкпай калат. Анан токтоп калат. Мурункудай тренировка кылбай калат. Ошону мен көп айтып келатам, башка тренерлерге да айтам. Ой, муну сакташ керек. Сакташ керек. Айтыш керек. Мына унуттуң. Азыр эми шашпай физиканы жакшылаш керек. Штанга менен, кросс менен алектениш керек. Тиякта Кавказдар бар, Америка бар, башка мамлекеттер бар. Ошолордон мощный балдар келет. Алар менен көрүшсен мындай оңой болбойт деп ошону түшүндүрүп айтып, бу утуп атканың юрунда деп ошолорду ошого түшүнүктүү кылып айтып берсең, ошолор жакшы да. Ошондой балдар жоголуп баратат. Көбүнчө ушу мен билгенден 2-3 бала абдан жакшы бала ылдыйлатып койду результатын. Билбейм, результат береби, бербейби, азыр уже билинбей калды. Мен да биринчи ошол Трон деген күлүгүмдү сатып алганымда 3 жашка чыкканда быштысында чоң байгеге салып, биринчи эле байгесинде главный призди кожом утуп, машина утуп. Андан кийин жана 1 жылдын ичинде жанагы сайыпкер айтпаптыр магачы 5 жарышка салып бериппиз да. Утуп атса эле утат экен деп, анын аркасынан эле Ысык көлдө жанагы туризм сезонунун ачылыш жарышындагы биринчи келди. Ошентип анан көчмөндөрдө Таласта экинчи келди. Таласта да көчмөндөр эмес болду го. Ошентип ута бергенден аны биз билбей эле 1 жылда 5 жол чаба бериппиз. Анан 5-нчисинде жанагы 1 жылда 5 жол эмес. Байтик Батыр. 10 жол салыш. Байтик Батырдын немесинде жарышында ошол жерде бутунан кетип калды да. Нагрузка болуп калыптыр. 3-чү болуп келди, бирок буту иштен чыкты да. Кийин мага айтышты, ал болбойт. 1 жылда 1 эле 2 эле эмеге катыштырыш керек, чоң жарышка депчи. Ошондой экен да бул. Дал ошондой туп-туура. Себеп азыр жакшы бала келип калса, жакшы. Өзү мышечный чувство деп коет. Прием жасасаң тура берет, аны жыгылыш кыйын болот. Кээ бирлер борпоң болот, бирдеме жасасаң сразу жыгылып калат. Так, өзү күчтүү, бирок чувство жок. Ошондой балдарды, жанагыдай жакшы балдарды сакташ керек. 1 жылда 1-2 эмес, 3-4 сенемге чыкса болот. Болот, Болот. Анан 10 чакты, 20 чакты сенемге чыкса, баарын ута берет, медаль толуп кетет. Анын үстүнө медаль берип атат. Медаль, мурун медаль дегенди алсаң, сүйүнүп, тим эле окумуш болчусуз да. Алтын медаль алгандай болуп. Азыр медальди оңой жасашат, билбейм, оңой жасайбы. Любой жерге барып заказ кылып койсоң, оңой эле 15-20 сомго жасап берет. Бере берет балдар, анан кийин эле мындай тырышып күрөшүп калат да. Ошон үчүн сактай билиш керек. Мен мына жоламанды көп сенемге чыгарчу эмесмин мурун. Абдан өзү чыгам дегенде абдан заставляет кылбастан. Анан акырын-акырындан барып тем көп кетти. Ошондой болуш, ошондой подходду билиш керек да. Анан подход кылыш керек. Кээ бир балдар, эми сиз тажрыйбаңыз чоң, көрөсүз да. Сиз тренердин айтканын так аткарат, чөткө. Дисциплина өтө сонун, анан приемдорду баардыгын сонун аткарат, күчү да бар физически. Бирок коркок болот да. Ошол коркоктукту мындай жеңүү жолу барбы? Коркоктукту жолу бар албетте.
андай балдарды тренер билиш керек да, мына сырыноого чыкса бул жыгылып калат, утулуп калат. Мына ошону неме кылып туруш керек. Ошон үчүн ушундай жыгыла турган, же болбосо абдан күчтүү сырыналарга чыгарбаш керек да. Аны сакташ керек. Анан бара уверенность пайда болот. Балага уверенность пайда болот. Анан результат кетет. Анан сиз ошол духту көтөрө турган мындай бир тарбия жолун кантип сиз үйрөтөсүз? Бир эле мындай ыкмалар же физический күчтөн тышкары духовный да тарбиялайсыз да балдарды? Албетте, албетте. Биз эми албетте бардык нерсе Аллахтан болот деп бар. Эми Аллахтан коркуш керек да. Аллах тиги балдарды тарбияласаң жалаң күрөш эмес, дин жолунда кандай тарбияладың? Эмнени жеткиздиң ошого дейт. Анан кийин мен эмне кыларымды билбедим дагы. Намаз окутчумун да мурун. Анан кийин хотя бы ушу динди үйрөтүп коеюн деп стройго отургандан кийин айтчумун. Роббиң ким деп? Роббим Аллах. Диниң кайсы дин? Диним ислам. Кимдин үммөтүсүң? Мухаммед алейхиссаламдын үммөтүмүн. Деп ушундай суроолор менен неме кылчу. Духовный тарбия. Духовный тарбия. Ошону анан колхоллахатты үйрөтүп койчумун. Ихлас сүрөсүн. Анан ушуларды билбегендерди стройдон чык деп туруп тиги кабинетке киргизип коюп, балдарга мындай кагаздарды жазып койчумун. Ошо кагаздарды үйрөтүп, кагазга жазып Ихлас сүрөсүн, анан мындай жеңил немелерди неме кылып, ошо бар менде ошону билген немени ала келмекмин ошону. Ошолорду жаттатып, Ихласты жаттатып, неме кылып, ошону хотя бы Ихласты жаттатып алсаң, анан кийин жакында бир балам көрдүм, жакшы мындай неме бала болчу да, данные бар бала болчу. Анан ошону соңоюп калыптыр, мен көптөн бери тренировка кылбай калган. Эгеев дегенди билсеңиз керек. Анан жолугуп калып базардан сен кимсиң десем, ошону айтты, мен тааныбай калдыңызбы мен деп. Анан мен айттым, сен тренировканы таштап жибердиң. Азыр травма бар болчу, травманы лечит кылып тренировка кыла берсең, мындай болмоксуң десем айтат. Сиз мага андан чоң баалуу нерселерди үйрөттүңүз. Мен азыр намаз окуйм, неме кылам деп баарын айтып, ошону айтып атат да, ошолорду үйрөттүңүз деп. Азыр Ысык-Көлдө жашайт ал бала. Эгеев деген анын чоң старший браты андай эмес, ал азыр тренер, азыр шаарда. Ошолорду үйрөтүп жүрдүм, абдан жакшы болду абдан. Менде ошо документтер бар, жасап кол менен жазып койгонум, Ихлас сүрөсү, анан дагы мындай жеңилирээк зикирлерди жазып үйрөтүп, ошолорду хотя бы ошолорду билип алсын деп. Ошону жасап жүрдүм, ошо көп болду. Эми азыр жаш балдар менен иштебей калдым. Аны жасабай, башкалар жасап атабы, жасап атпайбы, билбейм. Зикир деп калыңыз сиз. Абдан жакшы, өзүмө да жакшы жагып калды ошол. Стройго тургузуп туруп, биринчи жолу мусулмансыңбы? Ошондо биринчи мусулмандарга, мусулман боло турган немелерге биринчи простой нерселерди үйрөтүш керек болчу да, простой, жеңил нерселерди. Ошолорду үйрөтүп бердим мен. Жакшы болду, абдан жакшы болду. Ошого мен өзүм дагы ыраазы болуп калдым. Өзүңүз Азыр өкүнөм ошо жаш балдар менен тренировкаларды кылсам калсаңыз керек, жакшы болмок эле деп. Өзүңүз дагы деле басат экенсиз, ошо зикир менен басат экенсиз. Мен 35 жашка келгенде мурун тренировка кылып жүрдүм да, тренировка кылып күрөшүп жүрдүм дагы 30 жашка келгенде тренерликке өттүм. Анан 5 жыл ойлодум, балдар менен возиться кылып, неме кылып, тренировка кылып, прием көрсөтүп, неме кылсаң нормальный болот. Тренировка кылбай калдым. Анан организм жаман боло баштады.
постоянно баш ооручу. Так, анан кийин травма алсаң аны лечить кылыш кыйын болуп калды. Анан кийин кой болбойт экен деп мен эмне кылыштымды билбей эртең менен туруп алып чуркап. Так, 8 километрден 10 километрге чейин акырын чуркап жүрдүм. Чуркап жүргөндөн кийин жанагы мурун доктурга барсам баарын текшерип көрүп неме айтты да, мындай жан болуп калыптырсың, лечить кылыш керек деп. Анан доктурду кой дедим дагы анан чуркай баштадым. Акырын чуркагандан кийин жарым жылдан кийин бүт оору башталды. Баш оору дегенди мына ошондон бери канча жыл өттү, бир 50 жылдай өттү. Бир жолу да башым ооруган жок. Аллахка шүгүр. Аллахка шүгүр кылам. Мен башка эримде ооруган жок. Мына мен ойлогон эмесмин 80ге чыгам деп. Мына азыр анан 80ге чейин акырын чуркап жүрдүм. Эртең мен эрте туруп алып, намаз окуп алгандан кийин акырын чуркап келип. Анан кийин 80ден өткөндөн кийин баса баштадым. Чуркаган утомительный болот дагы, анан кийин кыйыныраак болот. Башкалар да кошулуп жүрдү. Анан бир ай чуркайт, 2 ай чуркайт, таштап коет. Анан баса баштадым. Баскан деле ошондой эле пайдасы бар экен. Баскан бат-бат басасың. Ошо бизде турган жерден базага чейин басабыз. 4-5 маршрут бар ошолор. Барып келип. Ошо зикир айтып барасың. Анын үстүнө бүт зикир, колдо бар зикир. Зикир деген эмне, анын эмне пайдасы бар? Кээ бир адамдар билбейт да, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бул зикирдей чоң, бул зикир деген сөз постоянно Алланы эстеп жүрүш, Алланы эстен чыгарбай жүрүш деген бул зикирдин өзү. Намаз окуй албасаң дагы, неме кылбасаң дагы, Аллах сенин жаныңда болсо, Аллах деп жүрсең, Аллахты эстен чыгарбай жүрсең, сен Аллах өзү берет, өзү жол көрсөтөт. Канча жолу мен уже болду, так, кечиктим мешитке, намазга кечиктим деп ойлоп жүрөм. Бир жака барып, жумуш менен барып калып, намаз убактына баратсам, ушундай кылсам. Бирок любой жубакта бир жолу да ушундай болгон жок, мен кечигип калган намазга. Аллах өзү жеткизет экен да адамды. Ошого сен ниет кылсаң эле болду, ниет кылсаң болду, Аллах жеткизип коет. Бир жолу да намазга кечиккен жокмун. Кудай буйруса бүгүн дагы кечикпейм. Кудай кааласа. Пайгамбарыбыз жанагы сахабалар менен Табук согушунан кайтканда, Табук бул ислам тарыхында эң оор Газватул Оср деп коет да. Газватул Осра деп кыйын, аябай кыйын согуш болгон да. Оор, кыйын. Абдан кыйын. Суу жок, күн ысык, алыс жол. Мындай римдиктер менен болгон. Бирок римдиктер коркуп качып кеткен албетте. Бирок ошого карабастан өтө кыйын болгон. Газватул Осра деп айтылат да. Керек болсо суу өтө сууга муктаж болгондуктан төөлөрдү союп жиберишкен. Төөнүн ичиндеги сууду алып ичиш үчүн. Ошондой оор немеден кайтып келгенде сахабаларга пайгамбарыбыз айткан экен да, биз азыр жеңил согуштан оор согушка кайттык, кыйын согушка кайттык депчи. Анан сахабалар таң калышкан экен. Бул мындан да оор согуш болобу? Бул кандай согуш? Мындан да оор согуш болобу? Дегенде Дин жолунда жүрүш. Бул ооба нафс менен болгон согуш. Нафс. Туура. Биздин нафс каалоолор, шахват көп нерсени каалайт экен да. Ой, абдан. Ошон менен күрөш бул эң чоң жихат экен да. Нафс. Мен, например, намаз окушта калсаң. Намаз билесиң, анын пайдасы кандай чоң. Нафсың эртең менен эрте турганга нафсиңе жеңилип каласың. Дүйнөлүк жумуш чыгып калса, намаз таштап коюшуң мүмкүн. Ошолордун баары нафс менен күрөшүүдө. Мировой чемпиондорду
жеңесиң, бирок нәпсиңди жеңе албайсың. Nefsini жеңе албайсың. 200 килограммды көтөрөсүң, жай намаздын үстүнө чыга албайсың. Ошондой. Туура nafs. Nafs деген жаман нерсе. Мындай айтканда на каждом шагу nafs. Жанагы результаттарды көрүпчү, жоламанды, нак жолдун же башка көптөгөн биздин чемпиондордун результаттарын көрүп туруп, көп эле ата эне өзүнүн баласыны чемпион кылгысы келет да. Бирок кээ бир немелерге чыдабай калат. Сиз ошолорго эмне деп насаат айтат деңиз? Мен башта бардык балдарды алып келгенде, о, менин балам способный абдан неме чемпион болот деп ишенип алып келет атам. Алар билбейт да, канча Кыргызстанда, например, канча адам бар, канчасы кандай күчтүү, мындан да күчтүүлөр барбы, жокпу, аларды неме кылбай өзүнүкүн ойлойт, күчтүү деп. Ошондуктан буга абдан отношение неме кылыш керек да, Аллахтан деп. Мына ушунча жылдан бери тренировка кылып атат балдар. Чемпион мира барбадан болгон эмес, жок болчу. Канча 50-жылдан бери күрөшүп атат. Мына 70 жыл болду. 80 жылга жакын болуп калды. Чемпион мира, олимпийский чемпион жок болчу. Мына эми мына болду экөө. Взрослыйдан чемпион мира. Аллахтан болот, анан оңой эмес да бул. Ошол ата энелерге эмне деп айтат элеңиз? Ата энелерге эмне болот? Болот деп коебуз, болду. Кудай буюрса өзүнөн зависит кылат, ошон үчүн. Мурда баланы молдого окутканына апарып бергенде, талимге, ата эне ушуну тапшырчу экен да. Сөөгү меники, эти сиздики депчи. Ошону тапшырыш керекпи сизге, мисалы, баланы алып келип бергенде? Бизге андай дебейт. Андай дебейт. Алып келет, чемпион болот деп айтат. Абдан способный. Ушундай абдан чемпион кылып бер дейт. Мейли, Аллах буюрса болот деп коебуз. Анан так, баарынан чыга бербейт да. Баарынан чыкса, жалаң эле Кыргызстандан чемпиондор болуп, башка мамлекеттерден жок болот. Жанагы Мамлекет көп да. тартипке, дисциплинага баарына карайт, чыдамкайлыгына карайт, баарына карайт. Анан Аллахтын ата энесине да карайт. Ата энеси кандай способный болгон физический жагынан. Ошондон көп зависит кылат. Мына, например, Жоламандын атасы дагы, чоң атасы дагы күрөшкөн, айылда күрөшүп, баарын жыгып жүргөн адамдар. Все равно мунун 3-4 баласынын ичинен бир гана Жоламан чыгып атат. Жол болсо баары занимация кылган. Генде болбой эле болуш керек экен да. Эми Аллах буйруганы болот да. Мен сурайын деген, мына таластыктар өзү негизи спорттун түрлөрүнүн ичинен күрөш жагынан мындай өзгөчө күчтүү да алар. Күрөш развитый болгон бизде. Мисалы үчүн, мисалы мен Баткен жактамын да, лейлектиктердин өздөрүнүн мындай улуттук кыргыз күрөшү тараган да аябай. Ал жерде тойлордо деле күрөш уюштура коюшат. Жанагы чапанды кийип туруп, белин байлап туруп эле лейлек күрөш деп коет. Ошол күрөштүн себебинен тойлордо ар кайсы немелерден неме кылгандан, уюштургандан балдар ошо күрөшкө жакын. Ал жакта делечи. Таласта да ошондой мындай улуттук бир кандайдыр бир кыргызча күрөштөр барбы? Таласта 1957 армиядан Сабит Мурзахмедов деген келди. Ошо армиядан тренировка кылып, чемпион Алтайский край болуп келген. Анан Таласка келип, ошол жерде күрөштү биринчи баштаган ошол болду.
Ага чейин болгон эмеспи? Ага чейин мен билбейм, болгон эмес болуш керек, болгон эмес. Күрөш болгон эмес. Анан ошол абдан өзү кичинекей весте 52-де күрөшчү. Ошол убакта чечендер, карачайлар бар болчу. Бүт Кавказдан келгендер. Ошолорду тандап алып, күрөшүп, анан республикага келип, республиканы в одни ворота утуп кетчү. Берде тренер ыйлапчы деп айтышчы, мен билбейм, эми таласка утулуп калдык деп ыйлашты дейт. Анан мен ошолордун артынан жүрүп катыша баштадым. Ошондон 59-жылы институтка келип кирдим, физкультурныйга. Физкультурга кирип, 63-жылы бүттүм институтту. Институтта жүргөндө мастер спорта СССР деген наамды толтурдум да, немесин, результатын. Ошого мен мастер спорта деген звание беришти. Значогун алдым. Грек-рим күрөш боюнча? Анда классический деп койчу. Классический деп койчу. Анан французский деп койчу. Бул Франциядан келген күрөш экен да. Французский деп койчу. Бизде кийин культурный болуп греко-римскийге деп койду. Анан ошого катышып 59-жылы келип институтка кирдим. Анан институтта ошол менен бүтүп, ошондон бери иштеп атам мына. Ошондон бери. Анда тандоо бар беле? Мисалы үчүн күрөштүн түрлөрү бар да. Самбо, дзюдо, эркин күрөш. Ошонун ичинен эң развитый мына классический бар деп койду. Классический. Ал убакта эркин күрөш эми башталып келаткан. Эркин күрөш кийин башталды. Классический башынан Европада, Советтер Союзу боюнча, көбүнчө Кавказда көбүнчө развитый болду. Ошактан келип, анан бизде эң акырында, мына Казакстан, Кыргызстанда, ошо эң акырында бияка келген. Анан бизде башталды. 50-жылдардын башынан башталды да. Анан ошондон бери жакшы болуп атат. Өзү негизи агай күрөш бул сүннөт деп коет го. Күрөштү. Ошол күрөштүн түрлөрү, ошол күрөштүн түрлөрүнүн кайсынысы сүннөткө жакыныраак деп ойлойсуз? Кимге жакыныраак? Сүннөткө. Ошо түрлөрү бар да, мисалы, эркин күрөш бар, дагы греко-римский күрөш бар. Ошолордун кайсынысы сүннөткө жакын деп ойлойсуз сиздин оюңузча? Ой, жакыны муну мурун кандай күрөшкөн, тиги мурунку убакта кандай күрөшкөнүн мен билбейм, кандай күрөшкөн. Но бизде ошо классический барбы деп ошо башталды да. Ошондон башталды. Бул Кыргызстанда дагы күрөшчү да, белге колгонмо алып, кармап. Ушул да күрөштүн бир түрү. Ушул күрөш бар болчу да, мурунтан эле келаткан. Дагы чоң немелер бар го бизде, жомоктогу балбандар. Ошолор күрөшкөн. Анан ошого жакын да күрөшкөн. Анан классический ошого жакын. Ошого жакын. Анан мына эркин күрөш буттан алып көтөрүп неме кылган алар ал убакта жок болчу. Белден алганы жакын окшойт, кийинчерээк белден өйдө кармап күрөшчү. Эми биздин чоң аталарыбыз дагы немелер дагы белге курчанып алып туруп белден кармап туруп күрөшчү. Ошолордун баарына мына классика ошого жакын. Классика деп бекеринен айткан эмес да. Башынан келаткан, ошон үчүн классика деп койгон. Коопсуздук жагынан дагы классика жакшы болсо керек, Коопсуздук жагынан. Травма, безопасность. Травматический жагынанбы? Точно айта албайм. Точно айта албайм кайсынысы. Себеп жанагы классикадан деле болуп калат, эркин күрөштөн деле болуп калат, башкалардан да болуп калат. Эми аны эч ким мындай эсептеп көргөн жок да, кайсынан көбүрөөк травма деп. Бокстан көбүрөөк травма бар болуш керек. Кыргыз күрөшүндө неме травма өтө аз болсо керек. Себептен кыргыз күрөшүндө белди кармайт, коюп жибербейт да. Коюп жиберсе анда кол сынат. Коюп жибербейт. Белди кармайт, анан чалып
жамбашка алат. Жамбашкалар көтөрүп чабат. Чабат. Силовой бар ба да? Силовой деп коет, күч менен неме кылган. Ошо менен мен алектенип жүрдүм, ошо институтта дагы, неме дагы, анан кийин ошон 63 жыл бүттүм, 63 жылы бүтүп, Таласка жиберишти, Таласка барып, 1 жыл номер 1 мектепте физкультурадан неме преподаватель болуп иштедим. Одновременно ошо стадионда күрөштү неме кылып жүрдүм, күрөштү ачып. Анан 65-жылы биякта ачылды, детский спортивная школа ачылды. Ошого чакырышты, анан ошого келип тренер болуп, ошондон бери мына ошо. Жоламан Шаршенбеков сыяктуу окуучуларды тарбияладыңыз. Кыргызстандын эң алдыңкы балбандары. Анан ошолорго баягы мисал такыбалык жөнүндө эмне деп үйрөтөсүз такыбалык жөнүндө? Албетте. Ошолор ошо мен айткан немелердин баарын аткарып келатат да. Так, азыр көпчүлүгү намаз окушат. Эми намаз окубай калгандары да бар. Бирок эми Аллах эмнени кааласа ошо болот. Сен айтып кой деп айтат. Аллах айтат, сен айтып эле кой, аны болбойбу менден деп. Такыбалык деген эмне өзү? Такыбалык деген эми Аллахтын айтканын аткарыш, Тыюу салгандардан. Аллах жолунда тыюу салгандардан баш тартуу, Алланын берген намазды неме кылган, ошолорду так аткаруу, калтырбай убагында аткаруу, ошону такыбалык деп коет. Такыба. Сонун жакшы. Анан ошол жанагы жоламан болобу же башка окуучуңузбу мындай жеңиш алып келгенде кандай мындай сезимдер болот, чувство? Эми албетте. Биз бул жакта туруп көрүп, телевизордон көрүп отуруп, аябай толкунданабыз, ушу денелерибизден түктөрүбүз туруп кетет, ушундай толкун. Сиз тренер катары. Мен деле ошондой болом, мен деле абдан переживать кылып, сал жерден неме кылып кетем, бирок мен өзүм айтам, мен канча переживать кылсам дагы, бул Аллахтан болот. Аллах эмнени кааласа ошондон болот. Мына Олимпиаданы жеңем деп барган. Өткөн Олимпиада жеңем. Обязательно. Себеп ошол убакта двукратный чемпион мира болуп, эч ким жок болчу алдында. Бирок Аллахтан болду. Японияга утулуп калды, 3-чү месте алып калды. Так. Мен ошон үчүн спокойный болуп калдым. Мен ойлойм, баары Аллахтан болот. Мен переживать кылсам, кылбасам деле ошол болот деп. Эми ошибкаларын айтып турасың. Чыккандан кийин, же болбосо перерыв убагында айтасың, мындай кылып атсаң, мындай кыл, мындай кылсаң, мындай кыл деп. Ошол болот да. Жеңилип калганда эмне деп айтасыз? Жеңилип калганда айтабыз, эмне бу жеңилбей турган адам болбойт. Так, любой выдающийся адамдар жеңилет. Себеп кийин утасың буюрса. Ушинтип коебуз. Неме болосуң? Эмне? Баарын эле ута берсең, башкалар эмне кылат? Ооба, биз ушул өткөнгү Олимпиада оюндарында бүт эле көп эле кыргызстандыктар ошо грек-рим күрөшү боюнча бизде чемпион чыгат, эң жок дегенде 1-2 чемпион болот деп, мисалы Жоламандан, Ак жолдон күткөнбүз да. Бирок болбой калды. Тек Каныбек Осмоналиев 80-жылы бир Олимпиада чемпиону болгон экен. Ал дагы Москвада, 80-жылы. Андан бери чемпион болуптур. Кудай буйрса, мына кийинки 2028-де болот да буйрса. Албетте. Андай максат жок болсо, анда балдарды выставлять кылбай эле коет да. Мына эми Жоламанды мен айтып атам, чемпион болосуң. Өзү айтып атат, чемпион болом.
Аллах буйруса болобуз деп баары Аллахтан деп турабыз. Эми кандай болот, кандай ситуация болуп калат, эми бир Аллахтан. Аллах чечет, баарын Аллах чечет. Дуа кылыш керек. Биздин дуа кылуу керек, биздин поведениебиз керек. Биз чемпион болгондо кандай мактанып кетип, о менден болду, баарын менин эмгегим туда-сюда дебеш керек. Баары Аллахтан болот. Аллах ошого бар способностьты, манагы немелердин баарын Аллах салган. Биз салган эмеспиз. Биз только жол көрсөтүп койгонбуз. Жол көрсөтүп турасың. Биздин максат ошо жол көрсөтүп кандай күрөшкө кандай. Баары Аллахтан болот. Мына өткөн Олимпиадада 100% утам деп барган. Ошого шүгүр кылыш керек. Дуа дедиңиз го, жана дуа кылыш керек депчи. Дуа бул мухул ибадаттын эң мындай маңызы экен да, өзөгү. Ошо сиз балдарыңызга, ошо өзүңүздүн балдарыңызга же жанагы окуучуларыңызга эмне дуа кыласыз көбүрөөк? Биринчи Аллах эмнени кааласа ошол болот деген билишиң керек. Экинчиден сенин эмгегиңе кылайт Аллах Таала. Сен кандай эмгек кылып атасың? Анан сен кандай Аллахка отношениең кандай? Аллахтан болот деген өзүм кылам деген ниетиң барбы? Эми кандай болот? Ушулардын баарын бул комплекс да, мунун баарын неме кылыш керек. Максатка жетүүнүн жолун айтып атасыз, Максатка жетүүнүн жолу ушундай. Эми канчалык сен бул дүйнөдө ошол результатка жетип атагың көтөрүлсө, ошончолук сен ылдыйраак болушуң керек. Себеп бул дүйнө убактылуу гана дүйнө. 5 мүнөт бул. Тиги дүйнөдө Аллах Таала берип атат, миллион жыл берип атат. Вечный берип атат. Ошого алмаштырбашың керек. Ошакты ойлошуң керек, ошакты да ойлош керек. Бул дүйнө эмне? Сен даже 10 миллион долларың болсо дагы серебен өлөсүң. Туурабы? Өлүм бар. Алың калат, акчасың калат. Миллионерлер өлүп атат, миллиардерлер өлүп атат. Акчасы калып атат. Эмне сен ага жулунасың? Өзүңө жете турган барбы? Айлыгың жакшыбы? Болду, жетет. Ошого шүгүр кыл, Аллахка неме кыл, намазың оку, Аллахка сыйын, баары болот, ошол жакшы. Эң жакшы адам болосуң, ошондой деп, ошондой кылабыз. Ошол жол менен алып барыш керек да. Башка жол жок. Жакшы. Баарын Аллах берет. Сиз баягы жанагы айлыгың жетсе деп калдыңыз, ошо айлык тренерлердин айлыгы жетерлүүбү? Негизи мамлекет жагынан колдоо кандай болуп атат? Азыр жакшы кылды, мына жакында 2 эсе көбөйттү. Жакшы. Мына 15 миң алсаң, 30 миң аласың деп президенттин өзү айтты. Мурун кошчу, бирок кошкондо мизер кошуп койчу, 10 миң, 5 миң кошуп койчу. Азыр президентибиз айтты, мына 15 миң алсаң, сен эмки кошкондон кийин 30 миң аласың. 20 миң алсаң, 40 миң аласың. 40 миң алсаң 80 миң аласың. 80 миң аласың деп мына. Меники 4 балага 42 миң болчу. Мына азыр 88 миң алам. Аллахка шүгүр. Аллахка шүгүр кылам. Жетиштүү. Пенсиям дагы чоң. Бар Аллахтан да. Аллах берип атат. Анан кийин премиялерди берип атат. Аллахка шүгүр. Азыр кайсы мелдешке даярданып атасыздар? Азыр биринчи жакын соревнования азиатские игры. Азиатские игры бул Олимпиададан, чемпионат мирадан кийинки эле, даже чемпионат мирадан да жогору турат десем болот. Ушундай. Неме жагынан. Балдарды интересовать кылган жагынан. Премиясы да чоң. Азиатские игры. Азыр азиатские игры 1 айдан кийин болот. Даярдыктар жакшы болду.
Анан чемпионат мира болот. Анан кийин 2 жылдан кийин Олимпиада дагы. Грек Рим күрөшү ушул Кыргызстандыкы. Дүйнөлүк деңгээлде азыр рейтингде канчанчы орунда турат биздики Кыргыз? Биздики канчанчы орунда турганын точно билбейт экем. Интересоваться кылганым жок. Но десяткага кирет го. Андан да бийигирээк болуш керек. Мынагу жоломон менен неменин результаты жакшы болуп турса, ушундай. Где-то пятеркага кирип калышы мүмкүн. Шунча мамлекеттердин ичинен 200ге жакын мамлекет бар. Анын ичинде чоң мамлекеттер бар. Оңой эмес да бул. 5-нчи месте алган дагы оңой эмес. Вообще жомок да бул. Абдан жакшы результат болду. Көрсө бизге окшогон кичинекей экономикасы өтө күчтүү болбогон күчсүз майда мамлекеттер башка дүйнөдөгү мамлекеттерге өзүнүн таасирин бериш үчүн мындай жумшак күч деп коет экен да. Ошо жумшак күч менен таасир берет экен. Ал жумшак күч деген ошо же спорт жагынан, же маданият жагынан ушундай жак менен таасир берип өзүнү танытат экен да. Сиздердин кылган эмгегиңиздер бул Кыргызстанга мындай бир баа жеткис эмгек. Бул саясатчылар кыла албаган, депутаттар же башка эмелер кыла албаган эмгекти сиздер кылып атасыздар. Себеп дегенде Кыргызстандын желеги көтөрүлүп, Кыргызстандын желеги желбиреп, Кыргызстан таанылып атат. Мисал үчүн жанагы Усейн Болт деген 8 жолу олимпийский чемпион болгон экен. Ал Ямайка бул 11.000 квадрат километрге жетпеген эле кичинекей бир мамлекет экен. Элинин саны 1.900.000, 2 миллионго жетпейт экен. Ошондой, мисал үчүн жанагы Макгрегор Ирландиядан чыкты. Ал деле бир ушундай кичинекей эле мамлекеттер экен да. Бокс боюнча мисал үчүн Куба башынан Куба чоң результат. Экономика жагынан слабый эле мамлекет. Ошондой. Кыргызстан да Кудай буйрса ошо сиздердин аракетиңиздер менен греко-римский күрөш же болбосо башка спорттор аркылуу дүйнөлүк деңгээлде аябай жакшы таанылып атат. Эми кичинекей мамлекеттер баардык видтер, спорттун видтери боюнча жеңиш нереально деп коет. Орусча айтканда нереален. Так, мүмкүн эмес. Ошо бир спорттон же болбосо ошол результат бериши мүмкүн. Кече ушул немеге даярданып атып, интервьюларыңызды көрүп атканда, жанагы видеолорду көрдүм да. Жанагы жоламан же башка окуучуларыңыз жеңгенде ушундай баягы көзүңүздөн билинип турат да. Мээрим төгүп, жанагы баланы кучактап, өп дегендей. Алар дагы сизди кучактап өп, өз негизи ушун тренер менен окуучунун мамилеси, айрыкча жоламан экөөңүздөрдүн мамилеңиздер ата баладай болуп калыптыр, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Мен аны жакшы көрөм. Чынын айтканда. Ал да сизди жакшы көрөт. Ада мени жакшы көрөт. Абдан экөөбүз жакшыбыз. Мен ага ишенем. Биринчиден Аллах берген способность. Экинчиден эмнени айтсаң толтурат. Послушный да, мындай. Кичипейил, абдан кичипейил. Адамдар менен любой менен саламдашат. Таныган, тааныбагандар менен саламдашат. Адеп ахлагы жакшы. Абдан отношениясы жакшы. Мындай балдар редко болот. Же болбосо мунун агасы, инелери да агасы бар. 2 агасы бар. Алар да заниматься кылды, бирок результатка жете алган жок. Ар кимге буйрубайт экен да, жете алган жок алар. Бул жакшы результатка жетет. Бардык жагынан жакшы, отношениясы жакшы, күрөшкө коркпойт. Баары менен сражаться кылат, до конца сражаться кылат. Неме кылганда. Знаменитый борецтер менен күрөшөт. Баарын өжөрлүгү бар, өжөр жакшы бала. Өзүңүздүн балдарыңызчы, өзүңүздүн балдарыңыз мындай спортко кызыкканы барбы? Менин балдарым вообще спорт тренерлердин балдарынан эч ким чыккан жок. Башка биттерден дагы. Эмне үчүн? Менин жеке оюмча. Ал эми мен, например,
özüm trenerlik jagынан tak abdan жақсы көрчүмүн, бирок менде данный жок болчу. Данный так күч деген тубаса күчтүү болот да, Аллах Таала салып койгон күч болот. Мына өпкө жүрөктүн күчтүүлүгү да болот. Ошондойлор данный жок болчу. Канчалык спортко сүйүү болсо дагы, данный болбосо жете албайсың. Эми менин балдарым да ушундай да. Аларда эми миңден, миллиондон бирөө чыгат да. Мына Кыргызстанда канча жылдан бери күрөшүп келатабыз. 100 жыл болду, болгон жокпу? Күрөшкөн чыккан эмес да. Мына эми чыгып атат. Биринчиден ошол данный бар балдарды табыш. Экинчиден ошого отношение кылыш. Ошону туура тренировка кылдырыш. Ошондон пайда болот. Чемпиондор. Ladies and gentlemen, and gold medal goes to Автандил Талайбек уулу Кыргызстан. Жоламан жөнүндө көп сүйлөштүк. Жоламанды экөөңүздөр ата баладай өтө бири-бириңиздер менен мамилеңиздер күчтүү экен. Эми берги Автандил жөнүндө айтып берсеңиз. Автандил дагы таластан немесинен. Автандил Жоламандан да физически күчтүүрөөк десе болот. Ал канча килограмм? Иә. Канча килограмм? 63-те күрөшөт. Жоламан 60-та күрөшөт. 60. Жоламандан 3 жаш кичүү. Дагы күрөшүшү мүмкүн. Бирок баягыдай способности жагынан, физический жагынан жакшы, способности жагы Жоламанга жетпейт да. Бирок жаш экен, а? Жашыраак калга. Келечеги алдында. Да. Мүмкүн результат берип калышы мүмкүн. Дайым берсе. 100% деп айтыш кыйын. Бир Аллах билет. Баягы күнү немеге Будапештке барып утулуп калды биринчи схваткасынан. Но күчтүүгө түшүп калды. Ал бала абдан күчтүү соревнование болду да. Ал бала экинчи орунду алып калды. Жоламан биринчи Автандил биринчи күрөшүп калды да аны менен. Ошого отуруп калды да анан чыгып калды. Но көрсөтүшү мүмкүн эми баардык соревнованияны ута бербейт да. Биринен утат, бирде утат, ошентип отуруп анан жетиши мүмкүн. Аны эч ким айта албайт, болот деп. Даже личный тренер мен да айта албайм. Ошондон 100% чыгат деп. Эч ким айта албайт. Туура, эч ким туура. Бирок азыр мындай тренерлер көбөйүп кетпедиби, аябай? Жаш тренерлер. Ошо эми сиздин тажрыйбаңыз өтө чоң да, 60 жылдан ашык тажрыйба деген эмне деген тажрыйба? Ошо өзүңүздүн тажрыйбаңыздан карап туруп, эмнени байкап атасыз? Жаш тренерлер эмне катачылыктарды көп кетирип атышат? Мен жана айтпадымбы сизге? Көп балдар, эң жакшы балдарды чыгып атат. Ошол аны сакташ керек деп. Чарчатып коет. Көп соревнованияга катыштырбаш керек. Жанагыдай медалдарды көп бербеш керек. Медалдар көбөйүп кетсе анан кийин медаль деген оңой экен деп ойлоп калат да, эми тиги жаш балдар кайдан анан. Дүйнө боюнча күчтүүлөр көп да. Ошон үчүн ошолорду сактаса, способный балдар, чемпион мира боло турган балдар чыгат. Ошолор анан азыр 8-9 жашынан баштап атат балдар. 15 жашына чейин, 20 жашка чейин күрөшүп, абдан тоюп калат да күрөшкө. Ошо да болбойт. Ошо туура эмес. Аны ар дайым суусап туруш керек да барбага. Күрөшөм деп. Ошон үчүн көп соревнованияга катыштырган да туура эмес.
Trenerler, жаш тренерлер кызыгат дагы, о бул золотой медаль алып атат. Тиякта соревнование болот экен, ошого алып барайын, бияка алып барайын, бияка деп бардыгына катыштыра берет, ал ута берет, тренер сүйүнө берет. Тиягын ойлобойт артын. Ошондой катачылыктар болуп атат. Мен айтып атам кээ бирлерине. Кулак салганда, кулак салса салат, салбаса салбайт. Эми жөнөкөй тренерлер көп, бирок баягы Жоламан сыяктуу чемпиондордун тренери болуу кандай экен? Оор болсо керек, жоопкерчилик, ответственность деп коет го. Кайрада дагы ашат да. Албетте. Ал чемпион болушу тренердин өзүнө да керек. Балага да керек. Ар дайым тренер стремиться кылат да, чемпион болсо экен деп. Не только моральное удовольствие, материальное удовольствие да келип атпайбы. Азыркы дүйнөдө материальный болбосо да болбойт да. Сиз баягы заслуженный тренер дегенде эмгек сиңирген Ооба. машыктыруучу дегенди качан алгансыз? 74-жылы. Ал убакта Советтер Союзу. Советтер Союзу болчу ал убакта. Канча жыл болду? 26 жыл тияктан, 26 жыл бияктан. 52 жыл болуптур. Жакшы, эми мына балдарды набрать кылып алгандан кийин жакшылап ошолор менен иштесең, баарын жалкауланбай. Ошондон аздан чыгат экен да. Мен азыр менин учениктерим бар, 2 тренер болуп иштейт. Отуруп алышат, келип алыптыр. Балдарды давай деп коюп. Ой, сен отурбай чыгасаң, тренер сиңби, отурба, туруп тур, баарын көрсөтүп тур, айтып тур, мындай кылып тур. Эгер жаш болсо кошо чуркаш керек да, Алдыга түшүп алып чуркаш керек. Ошо чуркап отурбастан көзөмөлдөп туруш керек. Кимиси жалкоо, кимиси эмгектенип атат. Жанагы дисциплина, тартип. Тартип. Сиз айтып атасыз го, ушул важный роль ойнойт да. Канча жылдан бери эрте менен эрте туруп, саат 3-тө туруп, анан намазга, жамаатка барып, азан айтып, анан чыгып, 6-7-10 километр басып, зикир кылып, ошондой баягы темирдей тартипти, железная дисциплина түзгөнгө сизге эмне жардам берди? Кыйын да бул нерсе, туурабы? Биринчиден намазга барыш үчүн Аллахтан коркуш керек. Тиги дүйнөдөн коркуш керек. Дозок деген бар. Бейиш деген бар. Бейишке стремиться кылыш керек. Дозоктон коркуш керек. Ошонун баары ар бир намазды таштап койсоң, ага кийин жооп беришиң керек. Намазга мечитке барып окуган 25 есе, 25 намаз. Үйдө окуганың бир намазга саналат. Эми көбүрөөк болсун деп неме кылыш керек? Ошонун баары түрткү берет да адамга. Намаз тартипке үйрөтөт экен да, Тартип, абдан тартипке үйрөтөт. Аллахтан коркуш керек. Анан кийин дозокко түшүп калам деп андан да коркуш керек. Канча жыл жашабыбызда союз болуп турду. Капырлар башкарып турду. Намаз неме дегендерди дагы запрещать кылган убакыттарда болду. Барбагыла деп. Ошол убакыттарды да окубай калдым деп коркуш керек Аллахтан. Ушулардын баары немеде? Не кылайын? Жаап коеюн деп атам. Бияктан келип атам, мына жактан келип аткан экен. Неменеби? Аз айтайын, өчүп коюңуз. Муздап кетти. Өчүрүлө коюн. Тигине сен аз айт. Жок, ал жерден эле ошол жерден аз айттык.
мындай экен да, мисалы үчүн бөтөн адамга бир нерсе үйрөтүш же даават кылыш, же таалим бериш, тарбия бериш оңоюраак экен да, чем өзүңдүн балдарыңа караганда. Өзүңдүн балдарыңа мындай биз тарбиялаганда, андай кылба, мындай кылба деп эле мындай приказной тон менен эле айтып коебуз экен да. Ошо сиз деле баягы тренер катары, мисалы үчүн окуучуларыңызды тарбия кылган менен балдарыңызды тарбия кылганда айырмасы бар экенби? Кантип тарбиялайсыз балдарыңызды? Birinci alim dinden alışarak bolçu. Anan oşan üçün men meçitke barıp jürdüm, ne kılıp jürdüm, men baldardy alıp barganga karşılık kılıp, neme kılıp opşu bolbady da, mümkünçilik bolbady. Özüň bilesiň go. Anday biröw karşı bolsa, biröw neme kılsa, biröw tur deseň oktasyn dep koýat. Neme kılıp dep. Ana eger özüň zastavit kılsaň konflikt bolup ketet. Oşonday da al kıyın nerseler. Anan al wagtda men özüm de jaň başlagamda neme. Namazdardy, nemelerdi jaň öýrenip, jaň başlap neme kılgan. Men köpünçe Sovet döwründe ösüp kaldym da. Anın bari kıyınçylykda. Ballar tarbiyalagan, özüň baldaryň tarbiyalagan kıyynrak mындай bu baldardan görä. Hazır oňoýrak, hazır ballar jaş baldardy meçitke erişip kelip atat. Meçitin janynda yaşaganda ýakşy eken akşa barıp atat. Hazır men biziň janybızda jaş baldarym menen neberilerim jok. Alysda yaşaýt. Kança nebere çöreler var? Mende bir şoň kızımdın baldary tarap ketdi nemede. Biröw Moskvada işlep atat. Biröw da bir jakda işlep atat. Kiçi kızımdın uğlu kızı emi bitip atat institutda. Şunday da mikrorayonda yaşaýt. Şunday. Yaxşı. Hem bu. Neme garayt eken, oy, syp ketdik goýa. Ağzınızdan az. İçine koyup koyayım bu. Batele syp ketip atawsa, İş kısa kunusu oldu da. awdan syp kalıp atat. Şunday, kıyın eken, özüň baldaryň tarbiyalaş kıyynrak eken. Balдар jaş wagtda bizde jaş bolduk, tarbiyalabay kaldık. Tarbiyalaş kıyın bolup kaldı. Yani biz emmin içine sazirabayt kılgandan keyin balдар neme kılıp kaldı. Özünü sevmesi, özünü nemesi yok ya. Jaşı 40'tan aşıp kaldı. 50'de jakındap kaldılar. Siz Davut Paygambar siyaktуу men bir gün oruza karmap, bir gün açam depçi. Oşonu praktikovat etip atpsız. Köpten beri. Oşonun paydasından ayıp berseňiz. Mınday da Muhammed Aleyhisselam'dan soraştı. Oruza'nı Muhammed Aleyhisselam aytdı. Men düşenbe günü, peýşembe günü oruza karmaýym dedi. Anan kim mından dağı köwrek kılalat degende aytdı, men tüzün ayta albaýym. Davut paýgambar ba, başka paýgambar ba, Muhammed Aleyhisselam aytdı. Şu paýgambar çerezden oruza karmagan. Oşonun soğubu en çoň dep aytdı da. Aytdı. Oşondan keyin men murun sebep men 30 yaşka 40 yaşka çeyin, 50 yaşka çeyin, orozada karmaç emesim, eşitime karmaç emesim. Anan men orozada karmaç oşalardan Allah Taala menim oýuma saldy, oşalardan atkarış gerek. Atkarbasaň bolboýt. Propущенный dep. Anan men orozada karmap könüp kaldym da 5 ay allap, 6 aylap, 7 aylap oroza karmaçymyn. Oşony bitiriş üçin. Dep. Anan mınday eşeптеп körsem
где-то 60-70ке чыккандан кийин мен ошону санап көрсөм эми толтургандаймын да. Толтургандаймын. Мен мындан кийин кандай кылам деп ойлоп ошону угуп калгандан кийин мен черезден кармайынчы деп кармадым да. Анан ошого көнүп калдым. Вообще курсагым ачпайт даже. Курсак бир аз ачат мындай немеден кийин. Тамак жегенден кийин 1-2 сааттан кичине ачат дагы, анан унутуп каласың. Кайра ооз ачарга келгенде вообще тамак дагы көп ичкиң келип калат. Ошентип мен уже 5-6 жыл болду черезден кармап атам. Алла кабыл. 5-6 жыл болду, андан азыраак болду. Мурун казасын кармаганда почти 5-6 жыл, 5-6 ай, 7-8 ай подряд кармачтым да казаларды. Көп жылдан бери каза болчу да. Ошолорду толтуруш үчүн кармап келдим да. Ошого көнүп калтырмын да, мага жеңил болду да. Кийин мына черезден кармаш жеңил болуп калды. Жакшы. Аллах разы болсун. Эми бу дүйнө убактылуу дүйнө да, убактылуу дүйнө. Ошону представлять кылыш керек да. Мына сен канчалык аракет кылба, канчалык бай болба, канчалык неме болбо, сен өлөсүң. Өлөсүң. А тиги дүйнөдө Аллах Таала вечный өмүр берип атат. Вечный өмүр берет. Мүмкүн мына күнгө, например, 4 миллиард, канча 5 миллиард жыл болду, дагы 4-5 миллиард жыл жашайт. Эми адамга да ушундай берип калабы деп ойлойсуң да, Аллах Таала вечный деп койду. Ошон үчүн эмне кереги бар бул дүйнөнүн? Вечный турганда мына кече эле жаш бала болчусуз, мына бүгүн картаң. Сиз өзүңүз ажы экенсиз, ажы? Ажыга баргам канчанчы жылы Кыргызстанда биринчи, экинчи жолу неме кылып ажыга барабыз деп, анан каражат жок болуп неме кылгандан кийин түрктөр биз мейли машина жиберебиз, автобус жиберебиз деп калды. Ошондо түрктөрдүн автобусун күтүп калдык. Мына келет жок, эми келет жок, мына так жакын келип калып атат хаждын убактысы. Анан ошондой автобустар келсе болобу? Канча 30 автобус келди, ушундай келди. Андан баарыбыз түшүп, күнү түнү 7 суткабы, 8 суткабы күнү түнү жүрүп отуруп хажга жетип бардык. Алла кабылсын. Ажы экенсиз. Эми хажга бардык. Сизге даярдаган суроолор негизи көп болчу. Анан бирок сиз мына айтып атасыз, намазга кечикпешим керек, мен канча жылдан бери бир да жолу намаз калтырган жокмун, жамаат менен окуймун, анан 22 жыл азан айттым деп атасыз, азыр дагы азанга шашып атасыз. Ошон үчүн кыскартайлы анда. Кудай буйруса. Болду. Чыгышыбыз керек уже. Бирок сизге бизден Алла ыраазычылыгы үчүн бир белегибиз бар. Мына биздин кеңсебизге келип калыпсыз. Өзүңүз ажы экенсиз. Биздин атыбыздан анан Жазира Travel компаниясынын атынан сизге мына бир умрага жолдомо белек кылайлы. Умрага бир барып келиңиз биздин атыбыздан, Канчанчы? Айырмасы жок. Сиз качан сизге ылайыктуу болсо ошондо жөнөтөбүз. Рахмат. Сизге ылайыктуу убакыт, бош убактыңызды айтсаңыз, ошондо жөнөтөлү, качан десеңиз. Муну ким менен связаться кылып айт? Биз менен. Силер мененби? Ооба. Азыр немени сиздин номериңизди алат, сиз менен байланышат, биякта эмелерчи, сотрудниктер. Анан ошо байланышып сизге ылайыктуу убакытта алып барып келебиз сизди. Мейли, Алла разы болсун. Сизден Алла разы болсун. Кош келдиңиз. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен биз бүгүнкү маектешибизди аягына чыгабыз. Дагы бир жолу эскертип кетели, бүгүн биздин коногубуз эмгек сиңирген машыктыруучу, Кыргызстандагы Менмин деген көптөгөн чемпиондорду, дүйнөлүк деңгээлдеги чемпиондорду өстүрүп жетиштирген машыктыруучу тренер Хаким Махмудов агай болду. Бардыгыңыздарга ыраазычылык. Эгер бүгүнкү биздин маегибиз сиздерге жаккан болсо, албетте кызыл жүрөкчөнү басканды жана бөлүшкөндү, ошондой эле биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.